Бул күн нурунан энергия алуучу батареялар, жылуулук насос, аба фильтрлери жана башка экологиялык техникалар жашыл экономиканы өнүктүрүүдө орду чоң. Ал эми өлкөдө биринчи жолу экологиялык талаптарга шайкеш келгендигин тастыктаган документ берүү киргизилди. Бул жылуулук насос да, мунун ички бети, сырткы бети көчөдө турат. Анан бул ошо жылуулук насосу ошол энергияны, мисалы үчүн 1 киловатты 3 киловаттан 5 киловаттка чейин кылып көбөйтүп чыгарып берет да. Бул примерно холодильниктин мисалы үчүн системасы да. Мисалы үчүн холодильник ичин муздатып атпайбы, сырткы ысык абаны жиберипчи, а булар болсо наоборот ысык абаны үйгө алып келип ушундай сыяктуу иштейт да. Кышкысын булар холодильник болуп иштейт үй үчүн, имарат үчүн. А жайкысын болсо жылыткыч болуп иштейт да. Анан бул система биздин ошо күн электроэнергия нурун алат. Ошо биз автономдуу болуш үчүн ошол күн энергиясынын системасын орнотконбуз. Мисалы үчүн бул система бул ошо күн энергиясын мындайча айтканда очогу, орду, мээси десек болот да. Мейманкана, турак жай, эс алуу жайын курууну каалаган жарандар Юнисон мекемесине кайрылып, бекер консультация алып, стандарттарга жооп берген жабдууларга ээ болуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми каражаты жетишсиз, мүмкүнчүлүгү жокторго болсо, грант түрүндө жеңилдетүү каралган. Эгерде биздин ошол адистердин айтканын угуп туура технологияларды койсо, биз ошол баягы насыя, биздин программа аркылуу насыя алган адамдарга 15%-га чейинки грантын кайрып беребиз да. Эң негизги эле маселе бул ошол туура колдонуу да. Ошол технологияны туура алып, туура колдонуп, целевой максаттуу жумшоо деп коет го. Акчаны максаттуу колдонсо, значит, ошол биздин программа аркылуу ошол грантты өзүнө кайтарып алганга мүмкүнчүлүгү бар. Насыя программасы биздин банк партнер аркылуу 5 жылга чейин берилип жатат. Азыркы күндө 8 миллион сомго чейин каралып жатат. Экологиялык сертификат адамдарга жана экосистемага зыяндуу эч кандай химиялык заттарды, кошумчаларды жана ыкмаларды колдонбостон өнөр жай жана айыл чарба продукцияларында өндүрүлгөн сертификатталган продуктылар. Ишканаларга, туризм тармагында ишканаларга эмне берет деген суроо туулушу мүмкүн. Биринчиден, азыр дүйнө жүзү боюнча айланын чөйрөдүн өзгөрүп атпайбы, ошого мисалы айырылуу мамиле жасоо боюнча туристтер дагы туура тамдоо кылып калды да. Мисалы Booking.com сервисинин изилдөөсү боюнча 70% турист эгерде жанагы эко отель болобу, эко кафе болобу же эко конок үй болобу, ошондойду тамдайт жөнөкөйгө карагандачы. Ошондуктан аларга маркетинг, реклама жактан дагы жакшы себепкер болот да, туристтер көбүрөөк кайрылганга. Экинчи негизги эмеси болсо, бул ошол ишкананы өзүнүн жана айлана чөйрөгө Кыргызстандын мисалы жаратылышын, ресурстарын сактап калганга салымы да ошол ишкананын. Экологиялык сертификатты туризм тармагын өнүктүрүүгө салымын кошуп келе жаткан Перета долбоору да колдоого алууда. 10 адисти Европа өлкөлөрүнөн окутуп, эми ал адистер дагы тажрыйбалары менен бөлүшүп жаткан учуру. Биздин долбоордун алкагында ушул Жашыл айланыс уюму 20дан ашык ушул хорика секторунда иштеген ишкерлерди тестирлөө жолунда сертификацияны өткөрөт да. Ошол кантип талаптарга жооп береби, ошол экологиялык жактан, жаратылышты коргоодо кандай талаптарды биз азыр бүгүнкү күндө коюп атсак, ошол сертификациянын алкагында ошого кандай жооп берет, кайсы деңгээлде ресторан болобу же кафе болобу же болбосо мейманкана болобу бүгүнкү күндө ошол айлана чөйрөнү сактап атат дегендин белгисин көрсөтөбүз. Серепчилердин баамында экологиялык талаптарга жооп берген табигый, нукура, ошол эле учурда жаратылыш ресурстарын натыйжалуу пайдалануу үчүн эко-сертификация долбоору чоң кадам. Вопрос эко-сертификации. Эко-сертификат туризм үчүн өтө маанилүү кадам. Ар бир турист алдын ала туристтик жайдын стандартка жооп берерине көңүл бурат. Кыргызстанда туризмди жаңы деңгээлге көтөрүүдө эко-сертификат жана эко-маркировка өнөктүгүнүн мааниси чоң. Туристтерди тартуунун натыйжалуу жолу да ушунда. Анын үстүнө Кыргызстанда да толук шарт бар. Өзгөчө энергиянын кайра жаралуу булактарын ишке киргизген мейманканаларга, конок үйлөргө артыкчылык берилет. Важна и каждое предприятие. Кыргызстанда туризмди жаңы деңгээлге көтөрүүдө эко-сертификат жана эко-маркировка өнөктүгүнүн мааниси чоң. Программага аз убакыт ичинде эле кызыгуу арткан ишкерлердин саны да өсүүдө. Айдай Ташыбекова, Жумабай Исманалиев, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.